Саламатсыздарбы, мен атым Зарина Турганова. Азыр сиздерге мынакей сок алоэ вера боюнча айтып бермекчимин. Бул сок алоэни эмнеге ичебиз? Биринчиден, бул алоэ веранын маңызы. Барбаденси миллер деген алоэ гүлүнүн 100% маңызы. Бул банкада алоэ вера 100% живой сок деп айтылат. То есть бул кайнатылган эмес, спирт кошулган эмес, бул тирүү бойдон ошондой алоэнин маңызы коюлган. Бунун составында 200ден ашык полезный компоненттер бар, пайдалуу компоненттер, 20 минерал, 18 витамин, 12 аминокислоталар бар. Андан сырткары бул жерде международный институт алоэ сертификатын берген. Кошерный сертификат, бул еврейский сертификат, тоже качествосы өтө жогорку деңгээлде болгон үчүн берген. Анан дагы мусульманский сертификат, мына кагазын алсаңыздар, бул жерде мусульманский сертификат. Бул Россиянын сертификаты, мынакей кагазга перевод менен жабылган. Бул алоэни эртең менен кечинде ичебиз, биздин организмди тазалайт, токсиндерди, шлактарды чыгарат. Туура эмес тамактанган дары дармек көп ичкенден, химикаттарды көп колдонгондон биздин организмде токсиндер көбөйүп баштайт дагы, шлак, токсин, запор болуп баштайбыз, калып калган, жылдап жаткан заңдар чирий баштайт. Ошо менен бүт клеткалардын баардыгын уулуу заттар менен клеткаларды камсыздайт. Ошондон улам тез ооруйт баштайбыз. Башыбыз ооруйт, давление болобуз, ашказан, өт ооруйт, геморрой болушат дагы толтура причина организм аябай кирдеп кеткенден болот. Бул алоэ вера биздин организмди на клеточном уровне тазалайт. Биринчиден шлактарды чыгарат, токсиндерди чыгарат, клеткаларды жаңыртат, клеткаларга ошол правильный питание, 200 полезный компоненттерди питание берет. Язваларды жок кылат, ашказандагы язва, жоон ичегидеги язваларды жок кылат. Кимде аллергия болгон болсо, давление болгон болсо, сөзсүз түрдө организмди тазалаш керек. 95% оорунун бардыгы организм кирдегенден болот. Ошон үчүн мына сок алоэни ичебиз. Бул сокту эртең менен кечинде 50 миллиграммдан ичебиз. Жаңы төрөлгөн балдарга 2,5 миллиграммдан берсе болот. Балдардын ичи катпайт, иммунитети жакшы болот. Абсолютно любой возраст, эркектерге деле, аялдарга деле бул баардык адамдарга өтө пайдалуу. Эгер организмибиз таза болсо, биз оорубайбыз, чарчабайбыз. Еще бул алоэни ичкенде клеткалар жаңырат. 120 күндөн ичинде биздин жоон ичегилерибиз тазаланып, клеткалар обновление болуп, ошондо биздин ички органдарыбыз туура иштей баштайт. Ар бир орган өзүнүн функциясын туура аткара баштайт. Гормональ нарушение болгондор и так далее. Поэтому ушул сокту биз үй бүлөбүз менен баардыгыбыз ичебиз. Дагы бул алоэни ичкенде, биринчи ичкенде кээ бир адамдарга хлор жыттанат, кээ бир адамдарга резинка жыттанат. Ар адамга ар кандай жыттанат да. Эмне себептен? Биздин организмге эмне кир толсо, ошол жыт берет. Ошол даам берет. Организм тазалангандан кийин ошондой жыт да кетет, ошондой даам да кетип, на самом деле бунун жыты жок, вкусу дагы аябай приятный, очень хороший вкусу бар да. Запор болгондорго дагы мына өтө сонун пайдасы бар. Ошондуктан баардык мына мекендештер, достор, баардык адамдар сөзсүз түрдө алоэни ичип, организм тазалап турушубуз керек. Кишечнигибиз таза болсо, биз оорубайбыз. Ошондуктан үй бүлөңүздөр менен ичиңиздер, колдонуңуздар. Действительно өтө бул сапаттуу, өтө качественный, 168 өлкөдө 43 жылдан бери бул сокту элдин баардыгы ичип келет. Мен өзүм ичтим, мен бала чакам ичет, мен ата-энем, бир туугандарым ичет. Бизге бул аябай жагат, Кудайга шүгүр, көптөгөн ооруларыбыздан кутулганбыз. Саламатта калгыла.